Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Самарканд шаарына келди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 14 сентябрда Өзбекстан Республикасына иш сапары менен келди. Мамлекет башчысынын учагы Самарканд шаарынын эл аралык аэропортуна конду. Президент Садыр Жапаровду Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Аэропорттун флагштокторуна Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катыша турган өлкөлөрдүн мамлекеттик туулары илинип, килем төшөлүп, ардак кароол тизилди. Эске сала кетсек, иш сапарынын алкагында Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бегалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуу дарылоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз метро Дубровка, улица Шарика Подшипниковская, 40. Демалышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 14 сентябрда Өзбекстан Республикасынын биринчи президенти Ислам Каримовдун элесин эскерди. Садыр Жапаров Самарканд шаарына Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин 22-чи жыйынына катышуу үчүн келип, Ислам Каримовдун күмбөзү жайгашкан Хазрати Хызыр комплексине барды. Мамлекет башчысы Өзбекстандын биринчи президентинин мүрзөсүнө гүл коюп, Куран окулду. Хазрати Хызыр мечитинин ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген Самаркандтагы уникалдуу байыркы эстелик болуп саналат. 2016 жылы мечиттин жанына Ислам Каримовдун сөөгү коюлган. Башкы прокуратура Бекмурзаев декларацияга айрым мүлктөрдүн атайын көрсөткөн эмес. Буга чейин көзөмөл органы министрге кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу фактылары боюнча 2 кылмыш ишин козгогон. Кызматынан четтетилген энергетика министри Доскул Бекмурзаев декларацияда айрым кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрүн толук көрсөткөн эмес. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, буга чейин көзөмөл органы министрге кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары боюнча 2 кылмыш ишин козгогон. Өз кезегинде министр энерго секторга киргизген тартиби баарына жакпай калганын айткан. Бүгүн башкы прокуратура энергетика министрлигин жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн айрым кызмат адамдары тарабынан жасалган кылмыштардын негизинде 32 кылмыш иши козголуп, келтирилген зыяндын жалпы суммасы 889 миллион 54 миң 197 сомду түзгөнүн билдирген. Башкы прокуратуранын дагы бир маалыматында энергетика министрлигинин борбордук аппаратынын Улуттук энерго холдинг Кыргыз жылуулук энерго ишканалардын кызматкерлерине эмгек акыларга кошумча үстөктөр, иш сапар чыгымдары мыйзамсыз төлөнгөндүгү айтылып, отун ресурстарын сатып алуулар жана башка фактылар боюнча 11 кылмыш иши козголгон жазган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун намына энергетика системасында коррупцияга каршы мыйзамдардын сакталбагандыгы, жарандардын кайрылууларын кароо тартиби, кирешелерди декларациялоо, мыйзамдардын бузулушу аныкталып, тиешелүү кызматкерлердин жоопкерчилигин кароо тууралуу сунуш киргизилген деп жазылат маалыматта. Көзөмөл орган Бекмурзаев салык кодексин жана мыйзамдарды бузуп, 2022 жылы ага жана анын жакын туугандарына таандык болгон кирешелер, чыгашалар, мүлк жана милдеттенмелер боюнча декларация тапшырбаганын белгилеген. Ошондой эле министр 2021 жылы мамлекеттик салык кызматына тапшырган декларациясында айрым кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрүн толук көрсөткөн эмес. Доскул Бекмурзаев президенттин жарлыгы менен энергетика министри кызматынан тергөө бүткөнгө чейин четтетилди. Булак Спутник AG.